Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urmаттуу момун мусулман бир туугандар. Аллах Таала жаратуучубузга чексиз мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарыбыз болсун. Аллах Таала бардыгыбызды мээримине алып, ырайымына бөлөсүн, дуаларыбызды кабыл кылсын, туура жолдо бекем кылсын, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах субханаху ва таала жаратуучубуз Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтат. Астаизу билlah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Manisi Allah Taala sizlerin arаңардан ыймандуулардын даражасын бийик кылат дейт. Жана өзгөчө илим берилгендердин даражасын жогору көтөрөт дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Караңыздар. Аллах Таалага илим алган, илим берген, илимдүү адамдар Аллага жакын жана даражасы бийик болуп эсептелет. Жана дагы пайгамбарыбыз өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Талабул илми фарида аля кулли муслимин ва муслиматин." Илим талап кылуу бардыгына милдет дейт. Аял болсун, эркек болсун дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Илим алганга бардыгыбыз аракет кылайлык. Илим алган адамдын фазилети аябай улуу, жогору болуп эсептелет. Чындыгында Аллах Таала көптөгөн шүгүрлөрдү айтсак болот. Биздин элибизде, жерибизде аалым дамналарыбыз, карыкелерибиз көп чыгып, ушул эл жерибизге ата бабаларыбыздан бери келе жаткан туура динди, туура тартип менен карманып жеткирип келе жатышат. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошондой аалымдарыбыз уюштурган мечиттерде уюштурабы, же медреселердеби, же башка бир коомдук чогула турган жайлардабы, качан гана сабак уюштурулганда ошол жерлерге жумуштарыбызды таштап болсо дагы, же кожоюндарыбыздан уруксат сурап болсо дагы барып, алардын сөздөрүн угуп калганга аракет кылайлык. Себеби ал жыйналыштарга баруу сизге көптөгөн жакшылыктарды алып келет сизге. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, качан гана биз уга турган болсок, баланча дамлабыз, же муфтияттанбы, же башка дамлаларыбыз, кыскасы илимдүүлөр биз жерде чогулуш өтүп, баян айта турган болуп аткан болсо, анда сөзсүз жетип барып, алардын дуасын алып, алардын насаат кептерин укканга аракет кылайлык. Себеби урматтуу мусулман бир туугандар, андай жерлерге Аллах Тааланын ырайымы, мээрими жаайт. Кээ бир адамдардан суроо түшүп калышы мүмкүн, кээ бирлер сурашат. Ошондой мен жыйналыштарга барамын. Мечиттерде уюштурулган, медреселерде уюштурулган, жана башка жыйын залдарында уюштурулган мен баяндарга, диний сабактарга барамын. Бирок ал жерде айтылган сөздөрдүн көпчүлүгүн жакшы түшүнбөй каламын. Мен түшүнбөсөм деле убакыт бөлүп барсам болобу же болбойбу? Же мен түшүнбөстөн эле ал жерде отурганым эч бир мага кереги жок, пайдасыз эле болуп калабы деген ойлор, суроолор келиши мүмкүн, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул маселеге биздин аалымдарыбыз төмөнкүчө жооп беришкен экен. Илим талап кылган адам эч качан илим жыйналыштарына катышуудан калбасын дейт. Илим жыйналыштарына сөзсүз барып катышып, сөзсүз ал жердеги сөздөрдү угуп жүргөнгө аракет кылсын дейт. Себеби Тухфатул Фудала деген китепте имам Самарканди рахимахулла айткан экен, караңыздар. Аалымдын жанында олтуруу дейт. Ал аалымдын сөзүн эч бир түшүнбөсө деле дейт, ким олтура турган болсо, ким аалымдын илимдүүнүн мажлисинде, баянында катыша турган болсо, ал адамга жети түрдүү белек берилет дейт. Эң биринчиси яналу фадлал мутааллимин. Илим алгандардын фазилетине бул дагы ээ болот дейт. Куранда, хадистерде илим талап кылган, илим жолунда жүргөндөргө Аллах Тааланын өзгөчө жакшылыгы түшүп, өзгөчө жакшылыгы жаайт экендиги баяндалган. Сиз ошол илим алган, илим талап кылган адамдардын жакшылыгына, соогуна сиз дагы ээ болосуз, урматтуу мусулман бир тууган. Сөзсүз илим айтылган жерлерге, баяндарга, маселелерге калбастан катышканга аракет кылыңыз. Бул биринчи пайдасы. Экинчи пайдасы яхбису аниззунуби мадама жалисуху дейт. Караңыздар. Же юхбасу аниззунуб деп окусак дагы болот. Бул ошол илим жыйналышында жарым саатпы, 1 саатпы, 1,5-2 саат канча убакыт болсун, ошол жерде канча көп олтурса, ошончо убакыт күнөөлөрдөн тосулуп, күнөө кылбаган абалда өтөт, убактысыз дейт. Эгер ал жерге сиз барбай калганыңызда, андан башка жака барып, досуңуз башка жака чакырып, мисалы, ал жерде жүрүп бирөөнү гыйбат кылып,
же бир арам иштерди кылып, Алла Таала нааразы боло турган, Алланын жаратуучунун каары келе турган иштерди кылып калышыңыз ыктымал болчу. Аллах Таала ал жака сизди алып барбастан, ошо илимге келгендигиң себептен канча вакыт өтсө ошол илим жыйналышында, ошончо вакыт сиз күнөөдөн сак аманда болуп турасыз. Караңыздар, бул да эң чоң белек. Үчүнчү белеги: "Иза хаража мин байтихи би нияти талабил илми, назалат алейхи рахма." Эгерде үйүнөн дейт, караңыз, сиз үйүңүздөн даарат алып, тазаланып, таза кийимиңизди кийип, жыттуу атырыңызды мисктерден себинип туруп, атайын жума баянына болсун, же бир башка дамлардын шам баянына, же башка кыскасы ар түрдүү ар жерде ар кандай абалда уюштурулган баяндарга бара турган болсоңуз, кадам таштап үйүңүздөн чыксаңыз, урматтуу мусулман бир тууганым, сизге дейт Алла субханаху ва тааланын рахматы, мээримдүүлүгү жайт дейт. Сиз Алла Тааланын жолунда кадам таштап бара жаткан болосуз. Себеби сиз ал жерге сиз бир байлык табайын же бийлик ээ болоюн деп эмес, жалгыз Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн Алла Тааланын дининин илимин алайын. Пайгамбарыбыз калтырган дин илим, бул пайгамбарыбыздын мурасы болот. Пайгамбарлар мураска илимди калтырган болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошол мурастан алайын деп, калыс баян угуп келейин, илим алайын деген ниетиңиз үчүн кадам таштап чыккандыктан, Аллах Тааланын рахматы сизге барып келгенге чейин жайт экен, караңыз. Төртүнчүсү: "Иза назалат алейхим рахма, хасала лахум минха насибун" деп караңыздар. Качан гана сиз үйүңүздөн кадам таштап барып, илим жыйналышына катыша турган болсоңуз, ошол илим жыйналышы болуп турган, баян болгон, маселе айтылган жерге Алла Тааланын рахматы жайт. Өзгөчө бир нур жайт, урматтуу мусулман бир туугандар. Жүрөктөрдү жая баракаттуулук, жүрөктөрдү тынчтык каптайт. Ошол жерге жааган жакшылыктан сиз дагы ээ болосуз. Сөзсүз сиз дагы өзүңүздүн үлүшүңүздү аласыз, урматтуу мусулман бир тууган. Бешинчи пайдасы: "Мадама ясмау туктабу лаху таатун." Качан баян бүткөнгө чейин аалымдын сөзүн, анын баянын сиз кулак төшөп, тыңшап, угуп турган эле болсоңуз, сизге бул бендем ибадат кылып жатат деген сооп жазыла берет экен. Караңыз, баянды угуу, ага кулак төшөп тыңшоо, караңыздар, сизге угуп эле койдуңуз, амал кыла элексиз. А бирок угуп эле койгондугуңуз үчүн Аллах Таала сизге бул ибадат кылып жатат, ибадаттын соон жазыла деп периштелерге жаздыртып кое берет экен. Алтынчы пайдасы: "Иза самиа ва лам яфхам." Эгерде мисалы бардыгында деле учурап ушундай абал болуп калышы мүмкүн, мындай жагдайлар. Атайын барасыз кадам таштап, бирок ошол жыйналышта аалым, дамла, имам кайсыл бир сөздөрдү айтса, кээ бир аят хадистер биз түшүнбөй калышыбыз ыктымал. Биз терең түпкү маанисин, анын максат кылган негизги көздөгөн максатын биз түшүнбөй калышыбыз ыктымал. Ошол маалда эмне болот? Ошол жерге тиешелүү ошол абалды айтып жатат. Эгерде баянды угуп туруп дейт, бирок түшүнбөй калса, түшүнбөй калгандыктан караңыздар, кап мен ушул баянды түшүнбөй калдым, ушул жерлери мен жакшы маанисин терең билбей калдым деп жүрөгүңүздөн сиз кыжалат болуп сыгыла турган болсоңуз, карасаңыз, анда сизге Алла Тааланын рахматы өзгөчө жайт дейт. Себеби пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Ана индал мункасирати кулубухум мин ажли" дейт мына. Пайгамбар айткан экен хадисинде, хадиси кудсиде Алла Таала айтыптыр. Мен дептир Аллах Таала, менин ыраазычылыгым үчүн жүрөгү кыжалат болуп, жүрөгү кыйналган адамдар менен бирге болом деп айткан экен, караңыздар. Субханалла, караңыз, эң улуу фазилет. Жүрөгүңүз сиздин ушул баянды кап мен түшүнбөй калдым деп, жүрөгүңүз кыжалат болуп, кысылып, кыйналып, кап деп кыжалат болдуңузбу? Аллах Таала сиз менен бирге болот экен. Аллах Таала сизге өзгөчө рахмат, мээримдүүлүгүн жагдырат экен, караңыз. Себеби сиздин ал кыжалат болууңуз, жүрөгүңүздүн кысылып сыгылуусу бир байлыкка жетпей калгандыктан, же бир мансапка, бийликке жетпей калгандыктан эмес, Алланын ыраазычылыгы үчүн, Алланын дини үчүн сиз кыжалат болуп атасыз. Илимди түшүнүү үчүн сиз кыжалат болуп атасыз. Ошол себептен Аллах Таала сизге өзгөчө рахматын жагдырып, мээримине бөлөйт экен, караңыз. Жетинчи пайдасы: ал жерге илим жыйналышына барган адам байкайт дейт. Ошол жердеги адамдардын абалын, илим талап кылып келген адамдардын бардыгынын абалын байкап олтуруп, ал көрөт дейт. Ал жерде, ал жыйналыштарда илимдүүлөрдүн даражасы жогору экендигин баалайт. Илимсиз, бузуку, эл бузар
журт бузар, элге жакшылык эмес жамандык каалап, жаман таркатып жүргөн адамдардын жаман күнөөкөр экендигин көрөт дейт. Жакшы адамдын улуу экендигин, жаман адамдын даражасы ылдый болот экендигин ал жерде олтуруп байкап билет дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошентип, ар ошол жыйналышка барган адам ушул абалды көргөндөн кийин жүрөгүнүн абалын байкап, жүрөгүнөн катуулукту, оройлукту адам четтете баштайт дейт. Кой, мен мындай болушум керек экен, мен өзүм илимдүү болушум керек экен, же мен ушундай кылып өзүм урпагыман, бала чака урук туугандарыман илимдүүлөрдү мен чыгарышым керек экен деп, адам жүрөгүнөн жакшы жака умтулуу башталат дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, илимдүү аалымдар менен бирге көп олтургула деп буйрук берген экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, мен түшүнбөй калат экенмин, мен жакшы, бул мен үчүн эмес экен, ой илимдүү жакшы адамдар барып түшүнүш керек экен деп, сиз илим жыйналыштарына барбай койбоңуз. Сөзсүз бул жак муфтият тараптан буйругу менен кайсыл аалым дамлаларыбыз барып, ошол жерде айылыңызда, районуңузда, шаарыңызда, жериңизде, мечитиңизге барып баян уюштуруп, жакшы сөздөр айтып берип жатабы? Сөзсүз барыңыз. Кадам таштап, урматтуу мусулман бир тууган, убактыңызды бөлүп, жумушуңузду таштап, ишиңизден жооп сурап, урматтуу мусулман бир туугандар, бул дайыма да уюштурула бербейт. Айына бир, мисалы 2 айда бир, жарым жылда бир уюштурулуп калышы мүмкүн, барып катышыңыз. Ниетиңизди калыс коюп, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп бара турган болсоңуз, мына ушундай көптөгөн жакшылык соопторго ээ болуп, Аллах Тааланы ыраазы кылган абалда, жан дүйнөңүз илим менен, ыймандын нуру менен байыган абалда үйүңүзгө кайтасыз. Ошол уккан маалыматыңыздын бардыгын, ошол жерде алган соогуңуздун, нуруңуздун баарын келип үй бүлө бала чакаңыз менен бөлүшүп, аларга да уккандарыңызды айтып берип, мына ушинтип өзүңүз дагы бул жашоо жыргайсыз, үй бүлө бала чакаңызды дагы келип чыргатасыз. Мына ошол аалымдарыбыз айткан баяндарга амал кыла турган болсоңуз, бул дүйнөдө дагы түбөлүктүү өлгөнгө чейин бактылуу болосуз. Ал эми чыныгы жашоо Алла Тааланын алдына барганда, ал жакта дагы бактылуу, Алла Тааланын бейишинде, жаннатында жашап, ал жакка кирүүңүзгө себепчи болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала бардыгыбызды илимдүүлөрдөн кылсын, же илим талап кылуучулардан кылсын, урматтуу мусулман бир туугандар, же илимдүүлөр менен бирге барып баяндарын угуп, чогуу алар менен бирге жүргөндөрдөн кылсын, же мындай кыла албасак дагы илимдүүлөрдү сүйгөндөрдөн кылбасын, 5-чи түрдөн кылбасын, илимдүүлөрдү жаман көргөндөрдүн катарына кошулуп калбайлы, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таалага чексиз мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, алым олияларга Алланын жакшылыгы, мээримдүүлүгү, боорукердиги болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.